Саламатсыздарбы? Жалпы билимге суусап турган окурмандар, мугалимдер, окуучулар, жалпы кыргыз эли. Бүгүн мен сиздер менен Гапыр Мадаминовдун Акыл эмгегин маданияты китебиндеги окуп, угуп көргөндө негизин бөлүп алуу жана эстеп калуу деген тема боюнча өз билгендеримди сиздер менен бөлүшмөкчүмүн. Кандай эмесе, маанайды көтөрүп, проблемаларды унутуп, бисмилла деп максат менен, ниет менен баштайбыз. Эмне үчүн окуп укканда негизгисин бөлүп алуу деген теманы алганымдын себеби, азыркы учурда черектерге даярдыктагы, экзамендерге даярдыктагы, лекциялар, агайыбыздын өтүп берген конференцияларыны дагы биринчи угуп туруп, ошону эстеп калышыбыз керек. Аны эстеп калуу үчүн негизгисин бөлүп алышыбыз керек. Себеби дегенде биздин мээбиз бардык маалыматты кабыл кыла албайт. Ошон үчүн негизгилерин гана бөлүп кабыл алышыбыз керек. Биринчи негизгисин кантип бөлөбүз, эмнеге керек, ошол боюнча кичине таанышалы. Көпчү окуучулар укканда же окуганда түшүнбөй калышынын себеби негизгисин кантип бөлүп алат, кантип эстеп калат, туруп турсун негизгиси эмнелигини билбеген окуучулар бар. Мисалы, өзүбүздөн эле жаңы мектептен гимназияга барганыбызда негизгисин бөлүп келгиле деп тапшырма берсе, башынан бир абзац, ортосунан бир абзац, аягынан бир абзац көчүрүп барат эдик. Себеби негизгиси эмнелигини билбейт эдик. Ошол маалдан баштап мугалимдер байкап, бизге ушул китепти башынан сыдырып өтүп чыккандан кийин биз негизгисини эмнелигини түшүнүп, кантип бөлүп алууну үйрөнгөнүбүздөн кийин темаларды эстеп калуу, түшүнүү бизге оңой болуп калды. Ушул айым китебинин аркасынан. Негизгиси деген өзү теманын жалпы өзөгү, мазмуну, мааниси. Буга ага эмнелер кирет дегенде, мисалы үчүн эреже, теорема, закондор кирет. Адабият китебиндеринде каармандар, окшоштуктар, карама каршылыктар, мисалы согуш жылдары, ошолор негизгиси болуп эсептелинет. Байланыш или таасири бир нерсенин, ошол негизгиси деп аталат. Негизгисини эгер теманы түшүнгүбүз келсе, алгач негизгисин бөлүп алууну түшүнүшүбүз керек, билишибиз керек. Бир мисал келтирип берейин. Мисал үчүн, каалагандай эле бир теманы алып, санадым бир абзац 143 сөз экен. Эми ушуну мен негизгисин бөлүп көрсөтөмүн. Чет өлкөлүк Европанын калкынын жана чарбасынын жайгашуусунун географиясы деген тема экен. Ошол кичине абзацтан 143 сөздөн 38 сөз гана бизге керектүү болду. 105 сөздү кемитип салдык. 105 сөздү бизге кереги жок. Мен азыр баштап эле сүйлөмдү гана окуп негизин бөлүп кеттим. Бирок башталганда негизин бөлө албаган окуучу теманы сыдырып окуп чыгып, бөлүктөрү менен таанышканы өзү бул түшүнүүнүн негизин бөлүүнүн башталышы. Эми ошол негизгилерин бөлүп алгандарыбызды эстеп калууга өтсөк. Эстеп калуу үчүн Гапыр агай дайым айткан жөнөкөй эле нерсе, жаныңарга сабак баштардан мурда жаңгак, мейиз, өрүк, шириндиктерди алып келип, ара-арада жеп кылгыла дечү эле. Бул дагы мээнин иштөөсүгө жардам берет. Мындай шартты түзүп берген мен ата-энеме жана агайга рахмат. Ата-энемди өзгөртүргөн агайыбыздын энелер мектеби өтө чоң жардам берди. Себеби дегенде бир гана мен эмес, ата-энемдин
өзгөрүшүнө, үй бүлөмдүн өзгөрүшүнө себеп болду. Бул үчүн мен өтө чоң ыраазычылык билдиремин. Себеби дегенде ата-энем мага алдын окууларыма көңүл бөлчү эмес эле, балдарым менен иши жок эди. Ошол маалда агайыбыздын лекциялары аркылуу үйдөгүлөр мага алдындан көбүрөөк көңүл бөлүп, стол стулдарды алып берип, кошумча китептерди алып берип, окуума жардам берчү болду. Мындан алдын ойлору окуп алым болосуңбу деген ойду жок кылып берди агай. Ушул кыска видеоролигимден өзүңүздөргө кичине болсо дагы пайда алган болсоңуздар, мен өтө кубанычтамын. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.